Бүгүн эже карындаштарыбызды карасаңыз көбү ооруйт, бирок диагнозу жок. Ал больницага барат, бул табибке барат, барбаган жери калбады, бирок оорусунун шифасы жок, диагнозу жок. Эч ким диагноз кое албайт. Сен мындай оорулусуң, мындай дарыны ич, мына табибке бар, мындай кыл деп айта албай калат да. Мына кыш мезгилде карасаңыз көп аялдар курткачан болот, ооруса ушул мурдогуп, мурдун жактан кирип, башка жеңил оорулар көбүнчө козголот суукта. Албетте бул кыш маселеси. Эч нерсеге карабайт. Кылычын чыгарып келген учурда үйү барбы жокпу, квартирасы барбы жокпу деп карап отурбайт да. Кыштын өзгөчөлүгү ушундай. Сыноо экендигин, бул дүйнө сыноо экендигин да билсек болот. Эгерде сыноо болбогондо бардык учур мезгил болбойт эле дагы, бир эле жаз болуш керек эле, жай болуш керек эле, ысык болуш керек эле да. Бирок бул жерден маселени карасаңыз 4 мезгил бар, ушул жерден эле өзү сыноо экендигин билсеңиз болот да жашоонун. Бардыгын сыноо урматтуу мекендештерим. Эже карындаштардын маселесин карасаңыз, ушул жазда ушул эрте жаз келгенде күн ысыганды баштаганда эле жабык жеринен ачык жери көбүрөөк. Кээде эркектер жатарда кие турган көйнөгү менен кыздарыбыз көчөгө чыгып кетип атат. Бүгүн биз топу маселеси, сакал маселеси, сүннөт кийим маселесин козгоп, мечитте сардан кечке баяндарды кылып, андай мындай деп отурган учурубузда карындаштарыбыз мынтип шаарга чыгып карасаңыз неме болуп кетип атат. Мен урматтуу мекендештерим чын ушунда күйгөм, ичимден ачышып кетемин. Мен эже карындашым кыргыздын кызы бир жерде иштеп атат, бирөөнүн колунда официантка болуп атат, келип башкасына тийишип кетип атат, бетинен өбүп кетип атат. Аялысыңбы десең аял эмес, башка эмес. Мисалы кыргыздын кызы башка бирөөгө тийип кетсе, бул башка улутту көбөйтүп, ошого кызмат кылып кетти дегени мындайча айтканда. Башка улуттун салымын кошту дегени. Эгерде башка кызын биз үйлөнсөк, кыргыздын жигиттери башка улут кыздарга, бизге келип кошулат, алар бизге улут болот дегени. Бул жерде өтө көп маселе бар. Мусулман да, мусулман деген мусулман. Мусулман болсо тие берет. Мусулман эместерге тийип атканы канча? Мусулман болуп туруп жөнүндө кордоп аткандары канча? Бул маселеде ойлонуш керек, урматтуу эркектер, эр-азамат жигиттер. Ошол ооруган маселесин жана башында айттым. Ооруган аялдардын көп жери билимсизден ооруй берет, сыздай берет, диагнозу жок. Жиндер тийиши мүмкүн. Бир аял бар экен, таква экен, өзгөчө сулуу экен, кооз экен. Кийимдери дагы азыркы жолуктардай эмес, азыркыдай тар эмес, узун кийет экен. Бирок жиндин назары тийип, ошол сүйүп калат экен баягы кызды. Аңдып аяка басат экен, бияка басат экен, бир туура эмес кадамы жок экен да баягы кыздын. Ошентип күнөрдөн бир күн жумуштан кайтса ушуга жетемин баары деп ниет кылып, баягы кыз жумуштан чыгып үйгө автобуска чыкса, автобуска чыгат, кайга барса ошока барат. Чыгып келип үйгө келсе, үйгө бисмилла деп кирет. Бисмилла деген учурда баягы кайга тешик таппастан, качкан тешик таппастан айнегинен кирет. Күзгүсүнөн, терезесинен кирет экен. Баягы эми не кылат экен деп аңдып турса, үйдөгү тамак ашын башкасын кылып, бисмилла деп кылып, зикир менен кылып, зикир оозунан түшпөгөнгө жакында бара албайт. Эми бул балким душка, ажатканага, туалет жака барар, ошол жерде аңдып, анан абретин көрүп аламын, уят жерлерин көрүп аламын деп ошол жерге барып туруп алат экен. Бирок кирген учурда дагы ал жерге атайын дуа зикирлерди айтып киргенине байланыштуу баягы жакындай албайт, жакында бара албайт экен. Көрдүңүзбү, ар бир нерсенин жада калса биздин динибиз ушул даараткана, ажаткана, ар бир жерге кириш чыгыш бардык дуа зикирлерди үйрөткөнүнө байланыштуу биз ар бир жерде корголуудабыз да. Бизге кооптуу, коркунучтуу эч нерсе жок, себеби бизде дуа зикирлерибиз бар ар бир учурда, ар бир кезде, ар бир чакта, ар бир кыймыл аракетибизде. Биздин ислам динибиз ушундай терең, илимди биринчи орунга койгон дин, азаттыкты, эркиндикти биринчи орунга койгон дин. Дуалар менен ар дайым эркин жүрөбүз биз, урматтуу мекендештерим, эже карындаштарым. Баягы жин тиендерди жакындабады, дуа зикирлер сактап калды. Ал эми Куранды ачып окуганда баягы жин эч жакындабыз болуп качып кетти. Айтайын дегеним, ушундай окуялар болот. Кээде ушул эжелерге жакындайм дегенде, же карыларга жакындайм деген учурда баягылардын таасирин көрүп, жиндер дагы мусулман болуп кеткен учурлар. Сизге келип аткан балелер балким ушул туура эмес жүргөнүңүздөн, саяк жүргөнүңүздөн. Жиндер дагы биз сыяктуу жашашат, аларда дагы көбөйүү бар, насир калтыруу болуп, бала чака болуу бар, алардын да мусулманы бар, мусулман эмеси бар. Жиндер дагы ошондой, биздер сыяктуу жашайт, алар дагы сыноо дүйнөсүндө. Биздин көзүбүзгө болгону көзүбүзгө гана көрүнбөйт экен. Ошондой экен, урматтуу эже карындаштарым, мекендештерим, бизди мисалы бир эже карындашыбыз бар, мисалы бир эжебиз бар, анын күйөөсү таштап кетип атат. Сен керек эмессиң, андайсың, мындайсың деп жообун берип атабы. Бул турмушунан берилген сыноо болуп эсептелет. А эгер буга айыккыс оору келип калсачы бул карындашыбызга, эжебизге,
андай күйөөсү дагы таштап кетет, жакындары да таштап кетет, эч ким карабай калат. Көрдүңүзбү? Кээде ден соолукка берип койсо сыноону, бул өтө катуу оор болуп калат. Сыноо башыңызга келет экен, биринчи чөйрөңүздү караңыз. Сизден дагы көбүрөөк проблема батып калгандар, чукурга, сизден дагы тереңирээк чукурга түшүп калгандар бар. Ошол маселеде ойлонуңуз, ошол маселеде ойгонуңуз. Караңыз. Көзүңүздү ачыңыз. Шүгүр кылганды билиңиз ар дайым. Баарына шүгүр кылып жашаганга эмне жетсин? Биз жок нерселерди көрүп алып, ар дайым үмүт кыла беребиз. Мынау жок менде, анау жок, 5 чети жок, үйүбүз жок, 2 этаж үйүбүз жок деп, андай мындай деп арзана беребиз. Бирок бар нерселерди, биздеги азыркы бар нерселерди мечтать этип, ушундай болсо экен деп сага жете албай жүргөндөр канча? Ошондуктан шүгүр кылып жашаганга эмне жетсин? Көзгө көрүнбөгөн нерселерден бале келип калсачы бизге, бул учурда оор болуп калат. Ошо диагнозу жок оорулар, диагнозу жок ар нерселер чыгып атат бүгүн. Айыккыс оорулар болуп атат. 20 000 долларга Индияга операция, бөйрөк алмаштырыш керек дегендер толуп атат. Алардын катарында сиз болбогонуңузга шүгүр кылышыңыз керек. Бүгүн канчалаган адамдар өлүп кетти, алардын катарында болбогонуңуз үчүн шүгүр кылышыңыз керек. Айтор шүгүрдөн башка айлабыз, шүгүрдөн башка чарабыз жок.